Алмаз Акунжанович, Бишкек шаары боюнча Ленин район курулуш тармак боюнча маселе болуп атат. Жалда Тыналиева көчөсү 1/3 дарегинде Алам строй боюнча курулуш компаниясы Алмаз Акунжанович 280 баатирден турган көп кабаттуу үйлөр курулганда жашоочулар менен түзүлгөн келишим боюнча үйлөрдү жылуулук тармагына кошуп берип 2016 жылы эксплуатацияга киргизмек экен да. Бирок ушул күнгө чейин үйлөр эксплуатацияга киргизилбегендигине байланыштуу 2022 жылдын 26 ноябрында гана үйлөр жылуулук тармагына коммерциялык тариф менен кошулуптур. 1 гигакалориясы 5033 сомдон кошулуптур да. Бул баалар ансыз деле кыйналып турган жашоочулардын чөнтөгүнө оор болуп төлөй албай жаткандыктан жылуулук берүү кыштын күнү токтолуптур да. Азыр жок жылуулук. Урматтуу Алмаз Акунжанович суранычта мамлекеттик курулуш, укук коргоо органдарын ушул курулуш компаниясы катуу чара көрүп карап чыгыш керек да. Себеп алар буга чейин эксплуатацияга киргизген жок. 286 баатир тех паспорт ала элек. А строй компания элди кыйнап атат да. И бул жалаң эле Жал микрорайонунда эмес, а башка шаарында да, башка даректерде да ошондой өзүнүн эмеле клиенттерине сатып туруп баатирлерди арзан баа менен. Андан кийин азыр кыйнап атышат да. Ошо балким лицензиясын карап көрүп мамлекеттик курулуш биздин агентствого сураныч ошону. Анан экинчиси Алмаз Акунжанович, бизде дагы азыр хаотичный застройка боюнча Бишкек шаарындагы биздин комиссиябыз иштеп атат. Бирок дагы айта кетчү нерсе бар да. Киргизия бир жан конушун бүт баарыбыз билебиз. Анан Восточная 10 и Восточная 12де 30 сотканы жалаң эле турак жай үйлөр, 1-2 этажлы үйлөр турган жерде азыр 2 үйдү бузуп туруп, забор коюп туруп, 8 этаж чоң кабаттуу үйдү салайын деп атат. Киргизияда так суу менен маселе бар, жылуулук менен маселеси бар да. Анан бүт структуралар аларга апу, иту берип атышат да. Ошону биз азыр беребиз. Биринчиден бул мыйзам долбоордор дагы иштеп чыгыш керек.